депутат Төлебаев мырза айткандан кийин бири-бирибизди сыйлашалы дагы ушул алешемдик жиберип ушул маселени киргизген мамлекеттик жооптуу кызматкерлерди жоопкерчилигин караш керек. Экинчи микрофон. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Бу акыркы күндөрү атайын бу оппозиция менен бийлик чабыштырып, жогорку кеңеш менен президентти чабыштырып, бул элдин арасына бир смута кылганга бир күчтөр барбы деп калдым. Мына көчөкү комитеттин элчиликтер боюнча комитетти сындырды да бул. Комитеттин чечими башка, президенттин чечими башка болуп калды. Бул кандай түшүнсөк болот? Азыркы окуя боюнча да өткөн жогорку кеңештин комитети чечим кабыл алган маселени кайрап келип атасыңар. Кичине мыйзамды өзүбүз сактабайлыбы? Андай өткөнкү 6-чы чакырыштагы депутаттардын көп чечим кабыл алгандарын жокко чыгара алат. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, азыр депутат Төлебаев мырза туура маселе койду. Бирок ушул эки бийликтин бутагын кагыштырууга кызыктар күчтөр бар деп сүйлөгөндөн кийин биз карашыбыз керек да. Сырттан жүргөн кишилер киргиздиби ошол кагазды? Же бийликтин бир бутагында турган кишинин кол алдындагы кишилер киргиздиби? Биз үчүнчү күч бар деп айта беребиз, бирок ким экенин айтпайбыз. А бул жерде конкреттүү аты жөнү бар. Ким тарабынан киргизилип атат? Мына ошо кишинин аты аталышы керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Эгерде жогорку кеңеш күчүндө турган конституция дейсиңерби? Эски конституция дейсиңерби? Өкмөттүн мүчөсүнө жамааттык түрдө ишенбөө көрсөтүү пикирин билдирип чыкты 6-чы чакырылыш. Бул саламаттык сактоо министри жөнүндө. Конституциялык укугу барбы жогорку кеңештин? 100% бар. Туура болмосо Акынжанович. Бирок жогорку кеңештин пикири менен эсептешкен киши жок да. Бул мага жагат, иштей берет деген позиция менен кетип бартабыз да. Айтарым ушул. Айрыкча элчиликке кетип барткан азаматтарды Алмазбек мырза өтө кылдат карасыңар. Себеби алар мамлекеттин жүзү болот. Өлкөнүн жүзү болот. Артында кылмыш иши бар кишилерди дагы элчи кылып жиберип, чет тилди билбегендерди дагы элчи кылып жиберип, мамлекеттик кызмат эмне экенин да чет билбей жиберип коюп Кыргызстандын дүйнөлүк аренадагы кадыр баркына чексиз шек келтирип атат. Мына ошолорду карап көрүш керек да. Башка мамлекеттер мыктылардын мыктысын жиберет элчи кылып. Себеби ал элдин атынан, президенттин атынан өкүл болуп эсептелинет. Биз бир маселеге Вакыт берип коелу. Айтайын бүтүрөйт. Мына ошол бир маселеге эки башкача мамиле кылып атабыз да. Бир жерде жогорку кеңеш керек болсо чечими туура болуп чыгып атат. А чечими туура эмес. Азыр жогорку кеңештин ыйгарым укугунда дагы, президенттин ыйгарым укугунда дагы так даана конституцияда жазылып турат. Аларды алып келиш мажбур эмес деп коюптуңар. Мажбур болгону жакшы болмок, себеби көпчүлүк чечсе туура чечим кабыл алынмак. Эми киргенден кийин жанагы депутат Төлебаев мырза айткандан кийин бири-бирибизди сыйлашалы дагы ушул алешемдик жиберип ушул маселени киргизген мамлекеттик жооптуу кызматкерлерди жоопкерчилигин караш керек. Үчүнчү күчтү издебеш керек. Ким кол коюп киргизди, ошол кишинин аты аталышы керек. Рахмат. Эгерде ошол чын болсо абдан жакшы. Бирок башка маалыматтар айтып атат, каржы министрлиги акчаны көргөн эмес деп. Ошондуктан мен сунуш кылат элем. Комитетке тапшырма берип, жакынкы жыйындарга ушул кымтөр боюнча жалпы маалымат угуп койсок ашыктык болбойт эле. Эми биз депутаттар билишибиз керек да, чынында кумтөрдөн эмне пайда болуп атат, кандай иштеп атабыз, жакшы болуп атабы деп тапшырма берсек. Бул биринчи сунушум. Экинчи, 4-чү маселе боюнча биз бирөөнү күнөөлүү деп тапкан аракет кылган жерибиз жок. Биз адамдын өз ыктыяры менен жазган арызын карашыбыз керек да. Жигит бир жолу сүйлөт, кетем десе кетиш керек. Ошондуктан ал өз ыктыяры менен кетип баратат. Болгону ошол. Эч ким күнөөлөгөн жок. Барбы арыз карайбыз. Бул жогорку кеңешке бүгүн жазып мен кетем, эртең жазып мен кетпейм деген бул бир аз туура эмес болуп калат го. Ойлонуп, терең ойлонуп арыз жазат да.
Бул кылмыш ишке эч кандай тиешеси жок да. Ушуну эске алып койсок. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Рахмат. Урматтуу коллегалар. Биз сот эмеспиз же башка эмеспиз. Биз өз арызым колу менен жазган арызды канааттандырып комитеттен караганбыз. Бир эмес, эки жолу. Кече дагы жаңылап карап сунушталып атат. Маселе өз арызын эле каралып атат бул жерде. Жазып алып кийин жарым жылдан кийин келип кайра жазып мен ишиме кайра барат элем деген бул кандай болуп калат бул? Кайсыл жерде бар экен? Кайсыл мыйзамда? Аны соттолуп атат же башка болуп атат шектүү деген маселе жок. Өзүнүн жазган арызын канааттандырып биз караган маселени күн тартибине чыгардык. Болгону ушул. Рахмат. Рахмат, экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, Төрөбаев Ата Жут фракциясы. Урматтуу коллегалар, мен 4-чү маселе боюнча комитеттин мүчөсү катары айтып коеюнчу. Анткени бул кече биз маселени караганбыз. Азыр бир топ депутаттар айтылып атат. Комитетке кайра баралык депчи, берелик депчи. Эми азыр Медер Алиев дагы как юрист катары айтат. Ана мен сунушумда ушул жерге юристтер ушу боюнча бир түшүндүрмө берип койсун. Мен комитет мүчөсү катары. Урматтуу коллегалар, мен тарыхын айтып коеюн. Эми биз сиздер жакшы билесиздер, биз сессияны баштап атканда регламентти аябай жакшы карадык. Анан кийин бул жерде сөз айтылды эле. Боло берет дегенден анан кийин эмне ушинтип боло берет деп каяка бардык деп айтылбадыбы? Ошо кече комитетке бизге келгенде маселе. Бул комитетте мурда 6 сотто каралган экен. Анан кийин кайра чакыртып алуу боюнча биз кече комитетте карап атканда ошол арыз жок эле, урматтуу коллегалар. Ал арыз жок эле. Кийин кече түштөн кийин ошол арыз кече түштөн кийин комитет бүткөндөн кийин түшүптүр арыз. Азыр эми кайра чакыртып алуу боюнча комитетке бергиле деп атат. Аны комитет биз аны караган жокпуз комитет. Эми азыр Медер Алиев айтат. Ошондо урматтуу коллегалар, ал арыз жазгандан кийин комитетте 6 сотто караган. Мындай айткандай, комитеттин чечими акт деп коет буну. Акт жасаганда. Ошон үчүн бул жерде азыр юристтер эгерде биз мындай түшүнбөстүк болуп аткан болсо, анда юристтер тагыраак жооп берсин анда. Бул жерде жогорку кеңешке. Анын баарын чечимин жогорку кеңеш чечет. Жалпы добуш менен. Ошон үчүн ушундай маселе болуп атканда түшүндүрүп бергиле анда. Рахмат. Рахмат, 4-чү микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу Талант Турдумович, урматтуу коллегалар. Азгалиев Нурлан, 22-чи жайлоо округу. Мына мага чейин айтып кеткен Акылбек Түмөнбаев, Жалалдин Нурбаев коллегаларга мен да кошулам. Ушул кабинет министрлердин чыгарган 309-чу токтомду жокко чыгарууга суранабыз. Анткени бүгүнкү күндө Панфилов районунда, Жайлы районунда жергиликтүү калк көтөрүлүп атат. Акимди чакырып, ошол 75% ФПСтин жерлерин кооперативтерге берилет. Бул убакка жергиликтүү калк даяр эмес. Ошондо бир карап койсоңуздар. Рахмат. Урматтуу коллегалар, сунуштар башка жок. Өзүнчө сөз беребиз сизге, ордуңуздан. Урматтуу коллегалар, анда рети менен күн тартибине түшкөн маселелерди карап чечим кабыл алсак, талаш жараткан маселени добуш берүү менен чечебиз. Талаш жаратпаган маселелер бардыгы регламент негизинде каралат. Биринчи кезекте Талиева, Айжигитов жана депутат Түмөнбаевтар тарабынан фракциянын вактысынан мөөнөт сурашкан. Талиева 10 мүнөт, Айжигитов 5 мүнөт, Түмөнбаев 10 мүнөт. Тура элеби? Анда добушка коем, добуш бериңиздер.
Makul 63, karşı 1, bari 64, katıldı 74. Çeçim kabul alındı. Hurmatlı kollegalar, talaş yaratkan mesele Bışkanın müçösü Akılbek Eşimov jönünde mesele talaş yaratıp doğuş berimeni çeçebiz. Elbette hazırkı uçurda, gece komitet uçurunda arız düşkön emez, şonunktan komitet çeçim çıkargan. Bирок palataga gelip karoo astında düşkön arızı kayradan komitetke gelip çıkıp atat. Эми аны ача пекир болуп атат. Бул боюнча комитеттин төрагасы Медер Алиевдин пекирин билгибиз келет. Сөз Медер Алиевде. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Күн тартибиндеги 4-чү маселе бир аз пикир келишпестиктер болуп кетти окшойт. Ошол тууралуу бир аз кыскача түшүндүрмө берип кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү берген арыздын негизинде мөөнөтүнөн мурда кызматордун бошотуу маселеси. Кечээ күнү комитет регламентке ылайык маселени карап чыкты. Мыйзамдын талабына ылайык жалпы палатага жиберди. Бирок азыр биз комитеттин мүчөлөрү менен акылдашып, пикирлешип, мыйзамга жооп бере тургандай болуп, кайра комитеттен карап чыгууну туура көрдүк. Себеби мыйзамдын сакталышын, адам укуктарынын сакталышын өтө маанилүү деп эсептейбиз. Анын эч кандай каршылыгы, өйдө төмөн пикирлери, пикир келишпестиктери болушу мүмкүн эмес, комитеттен карап чыгабыз. Рахмат. Кайрадан комитетке кайтарып берүүнү суранып атасыз. Каршылык жокпу? Каршылык жок. Рахмат. Калган түшкөн маселелер регламенттин талаптарына ылайык жок, ошон жалпысынан коебуз да доошко. Калган маселе регламенттин негизинде күн тартибинде каралат. Эгерде регламентке туура келсе, күн тартибине киргизилет. Эгерде комитет аркылуу өтө турган болсо, анда комитет аркылуу маселе ал жактан каралып, анан бул жакка келип түшөт. Урматтуу коллегалар, күн тартибин толугу менен доошко коем, доош бериңиздер. Makul 66, karşı yok, bari 66 katıldı, 74, gün tertibi толугу менен кабыл алынды. Рахмат, урматтуу коллегалар. Кыргыз Республикасынын президентинин Жогорку Кеңештеги өкүлү Алмаз Акунжанов сөз сурап, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен ушул азыр депутат Айбек Жапаровдун сүйлөгөн сөзүнө жооп берип коеюн. Биздин жаңы конституциянын нормасы боюнча 7-ші статьянын 6-чы пунктунун 4-чү подпунктусуна ылайыктуу президент Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларын жана эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлдөрүн дайындайт. Аларды кайра чакыртып алат. Чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларын ишеним жана кайра чакыртып алууга грамоталарын кабыл алат. Бул жаңы конституциянын нормасы, өзүңүздөр билесиздер, эгерде бир мыйзам менен экинчи мыйзам бири-бирине карама каршы болсо, биздин баш мыйзам конституция түздөн-түз иштейт. Ошондуктан президент кече Украинага биздин элчини туура деп шайлады, ордуна койду. Рахмат сиздерге. 5-ші микрофон процедурный. Рахмат. Аксы шайлоо округу Шакиев. Урматтуу президенттин өкүлү, мына сиз азыр комментарий берип атасыз. Эгерде ушуну силер билсеңер, азыркыдай жообуңар даяр болсо, парламентке, биздин комитетке элчинин кандидатурасын сунушталып алып келбеш керек болчу макулдук бер. Бул силердин катаңар. Силер ушундай иш аракеттериңер менен парламент менен президентти мындайча айтканда ыңгайсыз сабалга коюп атасыңар. Мындан кийин анда бир дагы элчини алып келбегиле. Эгерде алып келсеңер, дагы ушундай
окуя болсо, бул эмне болот анда? Урматтуу төрага, сиз дагы ушул маселеге бул жерде парламенттин аброю жөнүндө сөз болуп атат. Коомчулук түшүнбөй атат азыр. Парламент бирди, президент бирди айтып атат. Демек бул парламент чимкирик парламенттерден айырмасы жок экен. Президент парламентти укпайт экен деген талкуулар болуп атат коомчулукта. Парламент жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Демек, ошону билгенден кийин алып келбеш керек болчу. Бул жерде Тышкы иштер министрлигинин дагы жоопкерчилигин караш керек. Урматтуу Алмаз Акунжанович. Мындан кийин мындай окуя кайталанбасын. Парламенттин аброю жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Рахмат. Жооп берип коем, туура айтасыз. Бул биз азыр мыйзамдарга бүт инвентаризация болуп атат. Ошонун негизинде жаңы мыйзам даярдалып атат. Аркы жумада киргизилет. Сиз айткан маселе экинчи мындай баягы туура эмес иштер кайталанбайт. Бул маселе өзүнчө териштирүү жүргүзүлүп жатат азыр. Рахмат.